А сиз азыр кол чогулту деп айтып атат. Ошо колду эмне себептен чогулткансыз эже? Кышаларды жаап беребиз, подвалдарды оңдоп беребиз, анда эмнелерди, мыналарды оңдоп беребиз деп айтышкан экен. Бул элдин баары билет бул тууралуучу. Biz aytып атабыз, бизге керек эмес десек, bir dom ничего не решит, 3 том согласия бере беребиз деп ошондой кыжалатчылык кылып атат да бизгечи. Силердин коомдугун протоколу керек ал жерде документтештиргенге. А ким протоколду толуктай турган эл силерсиңер? Ошол боюнча ошол бултур келген ал кишилер. Аны азыр тааныбайм ал кишилерди. Ушул жерге 4 томго кийинки жылы бюджеттен дагы карап туруп биз жакшы бир детский площадка салдырып. Баарыңар капайт, өзүңөрдүн эле балдарыңар. Буга чейин силердин ушул жашоочуларыңардан бизге дагы кайрылуу болду эле. Ушул жерде биздин квадрат домдун астында bir строительный компания менен келишим түзүп, ортодо курулуш иштери башталышын алдында турат. Биз ага макул эмеспиз жашоочулардан. Ал калган ал жерде 4 дом бар. 4 домдун артындагы домдор макул болуптур. Бирок ал курулуш биздин домубуздун астына түшөт экен. Бизде 32 квартира бар. Бир да жашоочубуз макул эмес, бирок калган биз ал основной биздин астыбызды тосот экен. Бизден кийинки домдорго тиешеси жок. Бирок ошол домдогу жашоочулардын макулдугу менен боло береби деген. Биз анан эми баарыңардар шайлаган эл өкүлдөрүбүз. Барып барыңыздар менен чогуу отуруп, ушул маселени желинен каралы, чечели деп келдик. Азыр тийиштүү жетекчилер дагы келди, шарт кеңешинин депутаттары келди, архитектурадан, госрегистрден, ошондой эле мэриядан өкүлдөр келди. Азырдан ким болгондон бери мага ар түрдүү суруштар түшүп атат. Ар жактан келип атышат. Анан мен аны элге салайын деп кана ошо элдер эмне дейт, ошон үчүн эгерде алар ар түрдүү сунуштар, мисалы үчүн клиника, спортзал, үй курулуштагылар келип атышкан. Анан мен аны элдерге салдым. Ушундай деп атышат. Элдерге крышаларды жаап беребиз, подвалдарды оңдоп беребиз, анда эмнелерди, мыналарды оңдоп беребиз деп айтышкан экен. Бул элдин баары билет бул тууралуучу. Ошону мен элге салгам. Болгону ошол эле, ошол тууралуу бири түшүнүп, бири түшүнбөй жанжал болуп атат бу жердечи. Ал жерде ошол боюнча ошол бултур келген ал кишилер. Аны азыр тааныбайм ал кишилерди. Андан кийин да кече бир анда ушундай өлчөп атыштыр, бүтүн менен кимдер өлчөп атканын билбейм. Ошону дагы элге салсам дагы кыйкырык бакырык болуп атат. Ошол эле өзүчө ал кишилер келген да жок ошойчо. Эч ким жерге кайрылган да жок ошойчо. Силердин коомдугун протоколу керек ал жерде документтештиргенге. А ким протоколду толуктай турган эл силерсиңер? Силердин макулдугуңар жок, кантип ал жер чечим кабыл? Упада айтылып атат да ошол 3 дом бизге элге пайдасы десе, мына жерде кыздар сүйлөп. Biz aytып атабыз, бизге керек эмес десек, bir dom ничего не решит, 3 том согласия бере беребиз деп ошондой кыжалатчылык кылып атат да бизгечи. Шаардын ичинде канчалаган домдорду кошуп атат. Электр энергиясын эконом кылыш керек деп котельнийлерге кошуп атат. Жакын жерде эле экен, бул чечилүүчү эле маселе. Силер барсаңар, мага ушул жерден бир да жашоочу барган жок ушул күнгө чейин. Мына иштеп атканыма 3 жыл болуп атат. Бирөөңүздөр барсаң, бизге кайсы округтан барса, маселесин өзүнө жараша чечип берип эле келип атабыз. Эч ким наразы кылган жокпуз. Ушу бүгүнкү күнгө чейин. Барсаңыздар, айтсаңыздар, ушул көйгөйлөр, ушул маселелер бар десе, тийиштүү жетекчилерге айтып, ошол эле бюджеттен азыр бюджетибиз өсүп атат. Кудайга шүгүр. Мамлекет башчыларынын колдоосу менен канчалаган жакшы иштер аткарылып атат. Ал эмнеге? Бүт баары ошо элдин шартын оңдоого. Ошону айтсаңыздар, биз отоплениеңиздарды деле тартып беребиз. Эртең жерге детский площадка деле курдуруп беребиз. Элге эле жакшы ал.